Анан bir günü бул чоң алым болгондо bunun шакирттери да аябай алым болгон. Анан bir шакирти канча жыл, bir 10 чакты жылдан ашык көп илим алып, анан устазына bir күнү кат менен кайрылыптыр да. Илим окуй элатам, өлсөм кантип кутулам деген да. Анткени чындап эле ошондой экен. Адам баласы жүрө берет, аны кылат, буну кылат, бирок чындап өлүмдү ойлоп, өлгөндө ушул амалым мени тозоктон куткарабы, куткарбайбы дегенде тупикке такалат экен да. Анан баягы бала ошондой болгон, тупикке такалып калган. Уже суроосуна жооп жок. Канча илим окудум, бирок илимме таянсам болобу кыяматта деген. Мына ошого Имам Газали өзүнүн шакиртине жооп кылып туруп, анан жазган. Мына ошол жерде бүгүнкү сабакта Имам Газали өзүнө мурунку заманда өткөн Шакикун ал-Балхи деген Балх, Хурасан тарапта азыркы Ирандын территориясы болуп калган. Иранды биз билебиз. Азыркы күнүбүздө Ирандын территориясында шиялар жашайт дегени менен бул Иран ислам мамлекети түзүлгөнүнө бир аз эле убакыт болду. Ага жери бул жакта Ханафи мазхабынын доору өкүм сүрүп турган. Биздин Ханафи мазхабын карманган алым уламалар, олиялар толтура чыккан ошол Исфахандан, Хорасандан, ошо Термиз, Тебриз деген жерлердин баарынан биздин Ханафи мазхабтагы алымдар аябай көп чыккан. Мына ошол жакшы. Мына ошол Шакик ал-Балхи деген алым өткөн. Бул алым ошо тасаввуф жолунда, тарикат жолунда эң көрүнүктүү алымдардын бири болгон. Бул Имам Азам рахматулла алейхи өлгөндөн кийин 14 жылдан өлгөн. Демек Имам Азам рахматулла алейхи хижраттын 150-жылы өлсө, 80-жыл туулуп. Бул Шакик ал-Балхи 194 өлгөн. Экөөнүн арасы, өлүмдөгү арасы 14 жыл болгон. Имам Азам менен замандаш болгон. Табииндерден болгон да. Кичи табииндерден болгон. Демек улуу зат. Пайгамбарыбыз айткан, эң жакшы доор менин сахабаларым доору, андан кийинки аларды ээрчигендердин, андан кийинки аларды ээрчигендер. Демек тагыра айтканда табииндер жана таба табииндердин доору эң жакшы доор деген. Бул Шакикун Балхи, Шакик ал-Балх, Балх деген жердин аты да, Балхилик Шакик чоң олия зат болгонда өзүнүн шакиртине bir күнү суроо салыптыр. Хатим ал-Асам деген олия зат болгон, бу дагы шакирти болгон. Хатимге суроо салган. Хатим деген, мына менин жанымда 30 жылдан бери менден илим алып жүрөсүң. 30 жылда бир нерсе пайда алдыңбы менден? Же жөн эле аркаман ээрчип жүрөсүң? Илгери ошондой болгон экен да адамдарчы. 30 жыл илим алган. Анан устазы өлгөнгө жери кызматта болгон. Ушунчалык деңгээлде дасыккан. Анан кийин 30 жыл, 40 жыл кызмат кылып туруп, анан устазы сапар тарткандан кийин о дүйнөгө. Анан кийин дарска отурган. Анан кийин молдочулук кылып, анан сабак берип баштаган. Ошол кездеги илим билимдин ушунчалык деңгээлде бышып жетилгендигинин таасири ушунда экен да. Анткени чала сабат, чала ула бирин түшүнүп түшүнбөгөн бизге окшогон чала сабат молдолор сабак берген эмес. Только тактап, аныктап 30 жыл, 20 жыл, кеминде 15 жыл илим алгандан кийин бир 15 жыл устаздын жанында кызмат кылып жүргөн. 15 жыл, 20 жыл илим алган, анан да 15-20 жыл устаздын жанында практикада жүргөн да. Анан кийин чыныгы дасыккан аалымдар чыккандагы, анан дүйнөнү төңкөрө тургандай деңгээлде, дүйнөдө бир руханий дүйнөдө бир төңкөрүш жасай тургандай деңгээлдеги күчтүү аалым олиялар чыккан экен. Ошон үчүн устаты да олия, шакирти да олия. Шакик ал-Балхи ошондой болуп атат. Өзүнүн шакиртине кайрылып атат. Шакирти Хатим ал-Асам деген киши болуп атат. Bundan суроо салып атат. Менин жанымда 30 жылдан бери жүрөсүң. Эмне пайда таптың? Десе, Азрети Хатим, Аллах рахматын алсын, бу киши мындай деп атат. Устаз, мен сизден 8 нерсени үйрөндүм. 8 пайда. Ушул 8 пайдага иншалла мен амал кылсам, кутулам деди. Бирок бул чындап эле ошондой нерсе, урматтуу туугандар. Эгерде биз ушул 8 нерсени билип алып, жазып алып, кагазга бир баракка толот. Бир баракка жазып алып туруп, ошону колтукка салып коюп, дайыма эстегенде минтип амал кылса, чындап адам баласы кутула тургандай маселе да.
Жеңил нерсе 8 эле пайда. Ооз айтсаң жеңил, бирок амал кылышта Кудай таалам жеңил кылса жеңил, бирок 5ке барады ошондой экен да. Кана айтчы, ал кайсылар деп сурады. Шакирт айтып атат. Мен ошол 8 пайданы билип алдым сиздин жаныңызда жүрүп. Ошол мага өмүр бакый жетиштүү болот. Жана менин кыяматта Аллахтын азабынан кутулууга да ошол 8 пайдага амал кылсам, ошону билип амал кылсам ошол жетиштүү деп ойлойм деди. Ансе устазы сурап атат, Азирети Шакик аль-Балхи сурап атат. Кана кайсылар? деп сурады. Ансе шакиртка 8 пайданы айтабыз. Шакирт айтып атат, аль-фаидатул ула, биринчи пайда анни назарту илал халq. Мен бүт махлуктарга, адамдарга карадым дейт. Фараайту ликулли минхум махбубан ва маъшуқан юхиббуху ва яшакуху. Ар бир адамды карадым, ар бир адамдын өзүнүн сүйгөн, жакшы көргөн адамы, ашык болгон бирөөсү болот экен. Ошо бирөөнү жакшы көрүп, ошого өмүр бою ашык болуп, ошону жакшы көрүп өтөт экен. Кээ бир ошол адам жакшы көргөн нерселери кээ бир адамды өлүм төшөгүнө жеткенге жери жанында жандап барат экен да, өлүм төшөгүнө жеткенде таштап кетип калат экен. Адамдарды көрүп атпайлыбы? Сонун жашап жүрөт дагы, аял ооруп калса таштап кетип калган эркектер бар, карабай. Бол сен оорукча бала төрөп берсе деле карабайт, таштап кетип калат, бөлөк бирөөнү үйлөнүп алып кетип калат. Бирөөлөр бар ошондой күйөөсү ооруп калса, күйөөсү ооругандан таштап туруп бөлөк элге тийип алып кетип калгандар бизде жашоодо айлана чөйрөбүздө кекирдектен. Аны сиздерге бул деп айтыштын кереги жок. Бардыгыбыздын тегерегибизде ошондой случайларга туш болгонбуз да. Мен адамдарды көрдүм дейт. Ушундай адамды сүйөт, бирөө аялды сүйөт, бирөө эркекти сүйөт, бирөө баласын сүйөт, бирөө атасын сүйөт, бирөөсү жакынын жакшы көрөт, бирөө бир байлыгы барды сүйөт. Иши кылып адам баласы бирөөлөргө ашык болуп, бирөөлөрдү сүйүп, ушул мени бактылуу кылат деп ойлойт. Бирөөлөрү өлүм төшөгүнө жери жанында болот, өлүм төшөгүнө келгенде болду, мындан пайда жок дейт да, бурулат да кетип калат. Ва ба'духу юсахибуху иля шафирил кабри. Кээ бирөөлөр болсо, кабырдын жанына жери, кабырга жери ээрчип барат, аябай уялса, кабырыңа ээрчип барат экен. Кабырыңа киргизип көмгөндөн кийин болду, кетет, кайра кайтып келбейт. Кайра кайрылып, бир эстесе Куран окуса окуйт, окубаса сен менен иши жок, болду. Өлгөнүн кыргызда айтат, өлгөнүн өшөр кетет. Мен ушуну карадым дейт. Карасам, мен кайсы адамды жакшы көрбөйүн, кимди жакшы көрбөйүн, кимге мамиле кылбайын, алар нары барса өлүм төшөгү, нары барса кабырга жери шерик болуп барат экен, болду. Таштайт экен да, кабырда өзүң калат экенсиң. Сумма яржу куллу ва ятрукуху фаридан вахидан. Кийин барды кабырдагылардын барды көмгөндөн кийин үйлөрүнө кайтып кетет, сен көрдө жалгыз калат экенсиң. Адамдын көрүнө эч ким кошулуп кирбейт экен. Мен ушул туурасында аябай ой жүгүрдүм дейт, шакирт айтып атат да. Мен ушундан таптым, афдалу махбуби ал-мар'i ма ядхулу ма'аху фи qabриhi ва юнисуху. Демек, адам жакшы көргөн нерселердин ичинен эң жакшысы ушул экен. Адам менен чогуу көргө кирип, көрдө жалгыз калганда шерик боло турган нерсе жакшы көрсө татыктуу экенин мен билдим дейт. Анан мен Куранды, хадисти бүт баарын издеп көрдүм дейт. Фама важадтуху илля ал-а'мала салиха. Мен эч кимди таппадым. Аялың да көрдө сени менен бир боло албайт экен. Балаң да сени менен көрдө бир боло албайт экен. Ата-энең да сени менен көрдө бир боло албайт. Сен үчүн күйгөн бир тууганың да көрдө бир боло албайт. Көрдө сени менен бир болуп сага шерик боло турган бир гана Кудай үчүн жасалган салих амалдар, сооптуу амалдар экендигин көрдүм дейт. Фа хастуха махбубан ли. Мына ошондуктан мен ушу сооп амалдарды өзүмө дос кылып алдым. Каерде сооп болсо ошону кылам. Сооп амал менин досум. Мен ал сооп амалды аткаруудан ажырабайм. Анткени ал менин кабырымда мага чырак болсун үчүн, жана кабырда мага жалгыз калтырбай, менин жарымда шерик болсун деп, мен ушу сооп амалды өзүмө шерик кылып алдым деген экен да. Демек бул жерде биринчи пайда ушул болуп атат. Демек кимди дос тутсаң аны дос тут, бирок баары ажырайсың. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат го. Кимди жакшы көрсөң аны жакшы көр, бирок баары ажырайсың. Ошондуктан бул жашоодо түбөлүктүү эч ким нерсе жок экен. Бизде айтат кыргызда, аялың менен бактылуу бол, бала чакаң менен бактылуу бол, ал бол, бул бол дейт. Бирок баладан да ажырай турган күн келет экен. Атадан алтоо болсоң дагы ар жалгыздык башта бар дейт экен кыргызда. Кандай күн болбосун, канча сенин элиң, журтуң, туугандарың көп болбосун, бир күн келет экен, бир абал келет экен. Ал жерде сага атаң да жардам колун суна албайт,
энең дагы, бир тууганың дагы, уялашың дагы, туугандарың дагы эч ким жардам кыла албайт. Только өзүңдүн Кудайга болгон тобокелиң, өзүңдүн якиниң, Кудайга болгон ыйманың жардам бере турган учур келет экен да. Ошондуктан мен ушул нерсени таптым дейт. Сооп амалдарды аткаруу менин кабырымды нурлантып, кабырымда мени менен шерик болорун таптым дейт. Демек мен өзүмө досту ким туттум десе, мен башка бир адамды өзүмө жан шерик туткан жокмун. Мен ушу Кудай үчүн жасалган сооп амалдарды дос катары туттум дагы, ошону аткара турган болдум дейт. Демек биринчи пайда ушул нерсени эске тутуп калып, ушул нерсени амал кылсак жакшы болот. Экинчи пайда, мен адамдарды көрдүм. Яктадуна ахуахум. Алар өздөрүнүн нафсилери каалаган нерсени кылат, жана нафсиси эмнени кааласа, ошону тез арада аткарганга аракет кылат. Чындап эле адам ошондой экенбиз да. Мисалы үчүн Кудай үчүн, дин үчүн дейбиз го, бирок кайсы бир деңгээлде өзүңдүн нафсиңе жаккан нерсени аткарганга аракет кылабыз. Ага кеткен акчаны биз ысырап деп ойлобойбуз. Мисалы үчүн нафсиңе бир нерсе жагат, бирок ысырап деп ойлобойсуң. Мисалы, кээде ушундайлар болуп атпайбы? Ушунчалык нафсиге жагып атат. Азыр рекламанын заманы, iPhone деген телефондор чыгыптыр азыр. Балдар, кыздар, жаштар ушу менен ооруп калган. Үйүндө ата-энеси уну жок отурушу мүмкүн, бирок балдары iPhone алып бер деп ата-энесин коркутуп, бултуңдап, тамак ичпей, тетир карап жатып алган балдар, кыздар азыр бизде көп. Ата-энеси квартиранын акчасын төлөй албай атат. Үйдө унун акча жок отургандар болушу мүмкүн. Демек, ушунчалык деңгээлде мен адамдарды көрдүм дейт. Адамдар нафсисин жакшы көрөт, нафсисинин каалаган нерсесин кылгысы келет, жана ошону кылыш үчүн колдон келген аракетин кылат. Бирок мен мынагул аятты Кудайдын сөзүн ойлондум дейт. Аллах Таала Куранда айтат экен: "Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Ва амма ман хафа мақама раббихи ва нахан нафса анил хава фа иннал жанната хиял маъва." Куран аят. Кимде ким жараткан Аллахтан корксо, жана нафсисин каалаган нерселерден тыйса, фа иннал жанната хиял маъва. Анда анын барар жери ал бейиш деди. Демек, биринчи маселе Кудайдан коркуш керек. Экинчи маселе нафсиңди тыя билишиң керек. Үчүнчү жаннатка барасың. Бул жашоодогу, биздин жашообуздагы болуп аткан көпчүлүк нерселердин, күнөөлөрдүн бардыгы эле ошол нафсинин айтканын кылуудан келип чыгат экен да. Көпчүлүгү ошол нафсинин айтканын кылам деп атып эле күнөөкөр болобуз. Ва таяққанту аннал Кур'ана хаққун садиқун. Жана мен толук ишендим, Кур'ан акыйкатты айтып атат. Демек, Кудайдан коркуш керек, нафсини тыйыш керек, ошондо бейиш барам. Демек, нафсинин кулу болуп, нафсинин айтканы менен жүрө берсе, анда бул жакшылыкка алып барбайт. Ошондуктан фабадарту ила хилафи нафси. Мен нафсиме каршы күрөшүүгө аракет кылдым. Ва ташаммарту ли мужахадатиха. Нафсим менен күрөшүүгө бел байладым. Ва маматтатуха бихаваха хатта тадат ли таатилла. Нафси каалаган нерсени жасоого эч качан ага мүмкүнчүлүк бербедим. Этегинде нафсим келип туруп, Аллага кулчулук кылууга разы болду, жана ошого моюн сунду. Мен нафсимди баш ийдирип алдым деди да. Демек, мусулман адам катары биз бардыгыбызда нафси бар. Нафси эмнени сүйөт? Нафси акчаны сүйөт. Нафси байлыкты сүйөт. Нафси мансапты сүйөт. Нафси авторитет болууну сүйөт. Нафси иши кылып, нафси ушундай нерсе экен да. Имам Бусири деген олия зат өткөн. Ошол айтат, өзүнүн Касидатул Бурда деген пайгамбарды мактаган касида ырсаптары бар. Бизде жана маулүттөрдө ошону окуп жүрөт. Ошол жерде мынтип айтат да: "Ан-нафсу кат-тибли ин тухмилху шабба ала хуббир радаи ва ин тафтимху янфатими" деп Имам Бусири ушинтип айтат ыр түрүндө. Адамдын нафсиси дейт, жаш баласы мал, эмчектеги баласы мал. Жөн койсоң, гүлтөйгөнчө энесин сора берет дейт. Бешке чыкканча энесинин эмчегин сора берет. Ва ин туфтимху, эгерде эмчектен үссөң, эмчектен чыгарсаң, янфатими, эмчектен чыгып алат дейт. Чындап жаш баланы учуру келгенде энеси ыйласа да, сыктаса да, өкүрсө да, көкпеттенсе да бир балекет кылып баласын эмчектен чыгарбаса, о бешке чыкканча гөлтөйгөнчө сора берет энесинин эмчегин. Имам Бусири рахматулла алейхи ушул жерде адамдын нафсисин эмчектеги жаш балага окшоштурган. Эгерде нафсиңдин айтканын кылсаң,
Бүгүн тигини же дейт, эртең аны жейт, бүрсүгүнү буну же дейт. Анан давай маймылдын этин жеп көрбөйсүңбү дейт да. Давай иттин этин жеп көр. Давай крокодилдин этин жеп көр. Давай баканын этин жеп көр дейт да. Нафсиде чек жок. Ошон үчүн биз мусулман адам катары шариятта адал дегенди жейбиз, арам дегенден тыйылабыз. Бул нафсини тыюу. Болбосо нафсиң кээде көп нерсени жакшы, даамдуу тамактар бар, жегиң келет. Бирок ошол Алланын өкүмү болгондугу үчүн, шарият тыйып салган үчүн биз ошондон тыйылабыз. Шарият ошон үчүн шариятта эй тууган, сага баланчага нике жүрөт, түкүнчөгө нике жүрбөйт. Анткени ал сенин карындашың, анткени ал сенин эжең, анткени ал сенин таэжең, анткени ал сенин мындай тууганың деп туруп, кимге нике жүрөтүн, жүрбөйтүнүн дагы көрсөтүп койгон бул шарият болот. Азыр турмушта ушунчалык деңгээлде ушундай жаман нерселер бар. Адам баласы айбандан айырмасы жок экен, өз энесине өзү жанагынтип асылып койгондор болот экен турмушта. Бул эмнеден келет? Бул ошол нафси барып отуруп ошол деңгээлге жетет да. Нафсини тыйыш керек. Ошон үчүн Имам Бусири ошону айтып атат. Бул нафси деген жаш баласы мал. Жөн койсоң, гөлтөйгөнчө, гилтейгенче энесин сора берет. Тыйсаң тыйылат дейт да. Ошондуктан бизде, ар бир мусулманда бизде нафси бар. Нафсиң көп нерсени каалайт, бирок ал нафси каалаган нерселер шариятка дал келбейт. Ошондуктан нафси кааласа дагы шариятка дал келе турган кылып, нафсини акырын ийге келтиришибиз керек. Нафси өзүчү мындай нерсе экен да. Нафси адамдын нафси ушундай махлук болот экен. Аны жөн койсоң, тентектик жасай берет экен. Бирок эпке салсаң, эпке жөнгө келе турган махлук болот экен да. Ошондуктан биздин мусулмандардын парзы, Имам Газали башка китептерде айтканда, 5 убакыт намаз окуш кандай парз болсо, нафсини да тарбиялаш ошондой парз. 5 убакыт намаз окуп коюп эле анан чыгып алып наша чеге берсең болбойт. 5 убакыт намаз окуп алып чыгып алып зына кылып берсең болбойт. Азыр андай бизде балдар толтура. Могул жерге келет, чыгып алып наша чегет, могул жерге келет, чыгып алып арак ичет, могул жерге келет, чыгып алып туура мешиттерди кылгандар толтура. Уурулук кылат, мошенничество кылат, башка кылат. Бул эмнеден? Бул ошол нафсини тыйбагандыктан. Ошондуктан намаз окуш парз. Ошол эле кезде нафсини дагы аркасынан түшүп, нафсини дагы жөнгө салып, кой деп нафсинин тизгинин тартуу ар бир мусулмандын мойнундагы парзы болуп эсептелет. Мен ушул нерсени көрдүм дейт, экинчи пайда. Адамдар ошо нафсисин ээрчип кеткенин көрдүм. Куранда да аят бар. Алла Таала айтат: "Афараайта ман иттахаза илахаху хавах" дейт. Афараайта, карабайсыңбы? Мен бир инсанды иттахаза илахаху хава, өзүнүн нафсисин кудай кылып алгандарды. Демек, биз баардыгыбыз Кудайдын кулубуз, альхамдулилля, мусулманбыз, Кудайдын кулубуз дейбиз. Бирок кээде кантип нафсинин кулу экенибизди билбей калат экенбиз. Анткени нафсиң айткан нерсени кыласың да. Кээде Кудай айткан нерсеге каршысың, бирок нафсиң айткан нерсени жан деп кыласың. Бирок ошол эле кезде мусулманмын дейсиң. Демек, нафсибиз каалаган нерсе шариятка дал келсе, жан деп кылышыбыз керек. Эгер нафсибиз каалап турган нерсени шарият тыйып салып турган болчу болсо, анда мындай нерседен тыйылышыбыз керек. Мен ошону билдим, ошону токтотууга аракет кылдым. Этегинде нафсимди жеңдим, нафсим мага көндү дейт да. Арабызда мүмкүн ошондой деңгээлге жеткендер бардыр. Нафсисин көндүрүп алган. Нафсиси эртең менен намазга турганда укта жата бер дебейт. Кой, тур, намазга тур деп тургуза турган нафси керек да. Ошондой деңгээлге жеттиби нафсиң? Нафсиң бирөөнү алдап атасың же бир иш кылып атасың, кой, уят, Кудайдан корк деп өзүңдүн ички дүйнөңдөгү нафсиң сага ошол нерсени жакшы кеңеш берип атабы? Анда альхамдулилля. Бирок нафсиң эч ким билбейт, кылып кое бер, ким билмегеле, сен айтпасаң ким айтмагыла деп нафсиң сени бурмалап атабы? Демек сенин нафсиң сага Кудай болгон жатат. Нафсиң сени Кудай болуп, сени өзүнүн арам жолуна салган жатат. Сен Кудайдын кулу болушуң керек. Нафсиңди укпа, нафсиңди наоборот шариаттын рамкасына салыш керек. Мына ушул жерде Хатимул Асам айтып атат устазына. Мен көрдүм дейт. Эң жаман душман бул нафс экен. Нафсимди мен баш ийдирдим, көндүрдүм, Алланын таатына баш ийди. Кандай бактылуу адамдар, Үчүнчү пайда. Анни раайту кулла вахидин минан нас яс'a фи жам' хутам ад-дунья, сумма юмсикуху qabидан ядаху. Мен көп адамдарды көрдүм дейт.
Адам дүние топтош менен элек. Дүниені топтойт, қолына монтип мыжыққа мойдан кетет дейді. Қобидан едаху дегенде дүниені топтойт да қолына мыжыққа мойдан кетет. Эч качан түгөнбөй тургандай. Азыр бизде мисалы үчүн мурун кайсы бир учурларда Россияга биздин балдарыбыз кеткен. Окатыбыз өтпөй калганда кеткен. А бирок азыр биздин чет өлкөгө чыккан шарият боюнча тыйып салган эже карындаштарыбыз жүрүп атат, аякта жалгыз жарым жүрүп атат, же бир жанында коргоп ала турган акеси жок, же иниси жок, же атасы жок. Бир учурда эл ачка болгондон чыккан. А бирок азыр биздин эл Кыргызстанда эл ачка эмес. Алхамдулилла курсак ток. Азыр биздин эл байыш үчүн чыгып атат. Биздин эл кымбат үйлөрдү салып, кымбат жашайт. Биздин ушунчалык деңгээлде өлкөдө биздин кирешебиз, мамлекеттин экономикасы төмөн, бирок биздеги үйлөрчү бизден 20 эсе экономикалык жактан бийик деңгээлдеги мамлекеттердеги үйлөрдөн кымбат болот. Даже Түркияда, Стамбулда кээ бир үйлөр Бишкектен арзан. Болбосо Стамбул деген болчу дүнүйө жүзүндө 5 чоң шаар болсо, ошонун бирөөсү тарыхый шаар болсо. Каирдеги үйлөр Бишкектен арзан. Сатып алсаң, Бишкекке сатып алган, Каирге барып, Египетке барып, Каирден үй сатып алсаң арзан да. А бирок бул Каир деген шаарлар, бул Стамбул деген шаарлар, булар дүнүйөлүк деңгээлдеги 20 миллиондон ашык эли бар шаарлар да. А биздин Бишкек миллиондон бир аз чапчып ашкан шаар, бирок биз стандарттарды өзүбүз жана кичекей балдар кээде ушундай да. Кичекей балдар үйүнө конок келип калса, чоң адам бут кийим кийип алып чалынып жыгылат да. Биз ошондой өзүбүздүн стандартыбыз кичекей эле, бирок чоң стандарттар кийип алганбыз. Өзүбүздүн жашообузду өзүбүз кыйындатып жибергенбиз. Сыртта, чет өлкөдө, мусулман эмес өлкөдө көп балдарыбыз жүрөт. Мисалы өзгөчө Россияда мисалы азыр кысым болуп атат, кармап атат. Балдарыбыз жолдо жүрөт, шопур, күнү-түнү рейсте жүрөт. Көчөдө түшө калып эле Кыргызстандагыдай бир бурчка түшө калып намаз окусаң балейге каласың. Намазын окуй албайт, орозосун кармай албайт, мечитке бара албайт. Демек ошондой адамдар ушул жакта жүрсө болобу десе, жок. Эгерде биякта окат өтө турган болчу болсо, андай жака барыштын кереги жок. Анткени аякта кенен намазын окуй албай атат, кенен Кудайга кулчулугун кыла албай атат. Мен адамдарды көрдүм. Адамдар дүние топтоо менен алек, дүние топтойт, колуна мыкчыйт, ошо менен өлөт кетет бүттү. Анан мен муну аятты ойлондум дейт. Аллах Таала Куранда айтат экен: "Ма индакум янфад ва ма индаллахи бак." Силердин колуңардагы нерсеңер акыр түбү жок болот. Ва ма индаллахи бакин, Аллахтын колундагы нерсе ал түбөлүктүү, ал эч качан жок болбойт. Мен ушуну уккандан кийин дейт, ушул аятты уккандан кийин, "Фабаталту махсули минад дунья ли вajhillah." Тапкан дүниемді Алланын разылыгы үчүн сарптай баштадым. Мискиндерге таркатып бердим. Кыяматта мага азык болсун дедим дейт. Ошондуктан бул жанагындай экен да. Бизде Накшбанди тарикатында Убайдулла Ахрор деген адам өткөн экен. Убайдулла Ахрор бул Накшбанди тарикатында чоң оли азаттардан болгон. Анан бир күнү алыстан бирөөлөр зыяратка келатат экен. Анан зыяратка келет, баягы шаарга кирет экен, ошол районго, облуска кирет, регионго кирет. Регионго киргенде биягын караса алма бак, өрүк бак, анан эгин талаалар толтур экен. Бу кимдики? Шейх Убайдулла Ахрор. Бияк кимдики? Бу райондун баарын эле басып алыптыр да, бүт баарын. Баягы шейх, өзү олия киши. Анан эми шейх деген адамдар бу Кудай деген адамдар дүниөгө кызыкпаган адамдар болуш керек. Бирок бу дүниөнүн баары ошонун колунда экен да. Amma adam taң калып барып сурайт экен: "Шейх, муну турган ушунча миңдеген гектар, жүздөгөн гектар эгин талаанын бардыгы, мөмө-чөмөнүн бардыгы сиздики экен." Десе, Шейх Убайдулла Ахрор ошону айтат экен да. Ал биздин колубуздагы нерсе, жүрөгүбүздө Аллахтын мухаббаты дейт. Ошондон кыргызда айтат да, байлыкты берсе колуңа берсин, жүрөгүңө бербесин деген сөз ошол экен да. Ошондуктан бул бай болуш күнөө, бай болуш бул күнөө эмес. Бирок байлыкты жүрөккө киргизип алыш бул арам, күнөө. Аз бизде ошондой. Бир аз байлыгы бар, жүрөгүнө киргизип алган, кокус бирөөгө тартып алса, бир зулум келип туруп бирдеке кылып тартып ала турган болсо,
депрессияга түшөт, инсульт алат, инфаркт алат, өзүн өзү өлүмгө асат. Ошондой окуялар болот го. Кээ бирөөлөр бирөө соодада, кээде бирөөгө алдатып коет, башка кылат, квартирасы болуп аткан бизнесин ортого салат да кийин банкрот болгондо анан асынам менен алек болот го. Үйүндөгүлөр кайтарып калат, кыргызча айтканда. Бул эмнеден? Ошол махлукка, ошол дүнүйөгө таянып калгандан. Анын акчасы колунда эмес, анын акчасы жүрөктө болуп калгандан экен да. Ошон үчүн Шейх Убайдулла Ахрар айтып атат да. Ооба, моунча дүнүйөнүн баары меники, бирок алар биздин колдо гана. Ал кетип калса, кабагым кашым дебейт экен да андай кишилер. Ошон үчүн Алла Таала берип коет экен. А биздин чөнтөгүбүздө 50 сомубуз бар, түшүп калса, бир жума кайгырабыз да таң башы түшүп калды. Өзү ага 2 лаң келет. 2 депешке келет, алдан ашыктан эчтеке келбей калды, бирок кайгырабыз да, түшүп калды деп. Бирөөгө бергенди да ыра көрбөйсүң. Бирөө бир садака сураса, 50 сомду ыра көрбөйсүң да, ичиң өтүп кетейин дейт. 20 сомдук жок кейип жибересиң да, какабаттың 20 сомдук болгондо депчи. Болбосо Алла үчүн берсечи, кайтат экен да, субханалла. 10 эсе, 700 эсе, нары жагы чеги жок. Ошондуктан мен ушул нерсени көрдүм дейт. Адамдар дүнүйөнү топтойт, колдору мыжыгып өтөт. Бул сараңдык жакшы нерсе эмес экен. Ошондуктан мусулман адам баласы бергенди үйрөнүш керек экен. Имам Азам рахматулла алейх ушундай берешен болгон. Имам Аби Юсуф шакирти кедей болгон экен, атасы. Жеткен эмес экен. Атасы иште дейт экен, иште акча тапып мага жардамдаш дейт экен. Бир туугандар бар экен. Имам Азам чакырат экен дагы, атасын чакырып туруп. Айына канча табат балаң? Мага бер балаңды. Мен ошол акчаны сага берип турайын. Деп анан ошол акчаны берип, баласынын зирек, акылдуу экенин көрүп туруп, анын баласына илим берген. Ошентип Имам Аби Юсуф болгон да. Ошондуктан иншалла бул берешендик бир эле байлар бериш керек эмес. Кедейлер да берип үйрөнүш керек. Жалаң эле байлар бериш керек эмес. Устаздар да, молдолор да садака бериш керек. Бизде ошондой сөз бар го, гай менен молдо бербейт депчи. О туура эмес ол. Гайлер да бериш керек. Молдолор да бериш керек. Берген молдо Алла сүйгөн молдо да. Анан жөн эле адамдарды бер Алла жолунда садака кыл деп коюп туруп өзү зыкым болуп бир тыйын чыгарбаса, анда сөзүнүн да таасири болбойт. Чыныгы Алла деген адам берип үйрөнүшүбүз керек экен. Ошондуктан бул берүү, Алла жолунда садака берүү, бул ар бир мусулмандын бир күнүмдүк жашоосундагы 5 убакыт намаз кандай окусаң, бул Кудай үчүн бергенди үйрөнүшүбүз керек. Кабагым ашым дебешибиз керек. Тетиринче анда береке болоруна ишениш керек. Бирок ошол береке кайтат экен да. Алланын ыраазылыгы үчүн деп бергенге аракет кылыш керек. Мен ошону аятта окудум. Силердин колуңардагы нерсе бүгүн бар, эртең жок, бирок Аллахтын колундагы нерсе түбөлүктүү деген дуктум дагы. Мен уже тапкан ташыганымдын баарын Алла үчүн сарптай турган болдум. Кыяматта мага азык болсун деп. Анткени мындай экен да, адам тапкан акчаң азыр чөнтөгүңдө 10.000 сом турса, мисалы, 10.000 сом сеники эмес, ал аялыңдыкы, ал балаңдыкы, ал сенин керек жараңа кете турган нерсе. Бирок ошол 10.000 сомдон 1.000 сомун садака кылсаң, бул гарантия сеники. Бир шарт менен ниетиң түз, Аллахтын ыраазылыгы үчүн деп туруп садака кылдыңбы? 9.000 сом чачырайт, кетет, балаңа кетет, аялың кетет, ага кетет, буга кетет. Бирок бул дүнүйөнүн гана маселесине чечилет да. Ал эми ошол Кудай үчүн деп берген 100 сомуң, Кудай үчүн деп берген 1000 сомуң, бул кыяматта сенин ошол соопко муктаж болуп турган учурда сенин шотуңа, сенин балансыңа, сенин имбанкыңа түшө турган нерсе экен да. 3-чү пайда я. Ма индакум янфад ва ма индаллахи бак деген аят. Я, сүрөнү жазбаптыр кайсы аят экен? Канат карап берчи. Ма индакум янфад ва ма индаллахи бакин деген аят. Телефонду карасаңар чыгат. Бияка жазбаптыр. Аль-фаидатур рабиа, 4-чү пайда. Анни раайту бa'дал халq yazunnu anna sharafahu wa izzahu fi kasratil aqwam wal ashair. Fa'tazza bihim. Кээ бир адамдарды көрдүм дейт. Алар өзүнүн кадыр барктуу болуусун, өзүнүн сыйлуу болуусун тууган уруктун көпчүлүгүндө деп билишет дейт. Тууганынын көбү менен, бир туугандарынын көптүгү менен сыймыктанат элге. Ой, биз мынча бир тууганбыз, биз андайбыз, биз улбуз, албыз дейт.
Екінші bir адамдарды көрдім, алар елге мақтанат. Байлығым көп, балам көп деп мақтанғандар бар. Üçüncü bir адамдарды көрдім, алар адамдардың байлық мал мүлкін тартып алып мақтанат. Рекетчілік қылып мақтанғандар бар дейді да. Туғандар да ошомен мақтанат, біздің бала ушундай деп мақтанат да. Елдің жүрегін алат, елдің тынчын алат, елдер аға унча калбайт деп мақтанат дейді. Кейбір мен ушуларды көрдім дейді. Кейбір өйлер болса, қадыр бар құшу малды ысырап қылып, ойды келді чачқанды өздеріне бір қасиет көріп алғандар бар дейді. Ушуну менен мен ел арасында қадыр барыққа ие болом дегендер бар. Бирок мен мына аятты ойлондум дейді. Инна акрамакум индаллахи атқакум. Чындығында сілердің араңарда Аллахтың астында ең қадырлуыңар бұлар Құдайдан көп қорыққаныңар. Ким Құдайдан қаншалық көп қорқса, ошол адам Құдайдың астында ең қадырлуу екендігі. Демек, адамдың қадырлуы, адамдың қадыры, адамдың қадыр барқы сыйы анын баласының көбүндө эмес, анын тууганында эмес, анын улутунда эмес, анын жеринде эмес, анын байлығында эмес, анын тиги зулумдук рекетчилигинде эмес, Кудайдын астында эң жакын адам бул Кудайдан көп корккон адам. Ошондуктан биз кээде ушундай, кээде биз кыргыздар андай, кыргыздар мындай деп эле кыргыздарды ашыкча макта беребиз да. Анан биздин калпак андай, биздин калпак мындай деп эле калпакты Каабадан ыйык кое беребиз. Туура, кийим, каада салт сыйланыш керек. Бирок эч качан адамдан жогору койбошубуз керек. Демек, кыргыз өзбектен, өзбек тажиктен, тажик казактан бири-биринен өзгөчө эмес. Ким Кудайдан көп корксо, ким Кудайга такыба болсо, Кудайдын өкүм буйругун аткарып күнөөдөн оолак болсо, ошол Кудайга жакын. Анан биз башкача элбиз, анан тигилер башкача эл деп баягы бир улутка же бир расага бөлүп карабайт. Шариятыбызда пайгамбарыбыздын жанында Сухайбун Руми деген болгон, Салман Фарси деген болгон, Билал Хабаши деген болгон, Азирети Билал негр болгон, Азирети Билал кул болгон. Кул деген сөз ал адам кейпиндеги мал деген сөз да. Кул болгон, бирок Аббакыр Сыддык аны сатып алып бошоткон. Кийин бир-эки сөз айтканда Аббакыр Сыддык айткан экен да. Баланча деген. Сен мени Алла үчүн азат кылдың беле, же ушуларды мага диктовать этиш үчүн азат кылдың беле? Деген да. Мен Алла үчүн азат кылам деген да. Анда экинчи мага диктовать эткениң токтот. Мен азат инсанмын, мен Кудайдын кулумун, мен өз билгенимди жасайм деген. Ошондуктан пайгамбарыбыздын жанында пайгамбарыбыз улутка, нерсеге бөлгөн эмес, пайгамбарыбыз адамдын такыбалыгына, Кудайдан коркконуна карап мамиле кылган. Азирети Билал бир жүргөн бир кул эле, ал бир мал эле. Бирок аны ушундай бир деңгээлге жеткирди, Азирети Билалды тааныбаган адам жок. Азыр жер бетинде канчалаган миллиарддаган адамдар болсо, миллиондогон балдарыбыз Билал деген атты көтөрүп жүрөт. Сүйүп, болбосо капкара, кара түстөгү негр болгон. Сухайбун Руми, Сухайб деген римдик сахаба болгон. Аны сен римдиксиң деп пайгамбарыбыз бөлгөн эмес. Салман аль-Фариси, Азирети Салман радыйаллаху анху фарсилерден болгон. Фарси элинен болгон. Бирок пайгамбар алейхиссалату вассалам аларды бөлгөн жок. Алардын такыбалыгына, алардын Кудайдан коркконуна карап мамиле кылды, сыйлады, урматтады. Ошондуктан бизде ушул эреже отуруш керек да. Аллахтын астында эң кадырлуу адам ким? Акчасы көп эмес, мансабы көп эмес. Аллахтын астында эң кадырлуу адам бул Кудайдан корккон адам, эң кадырлуу адам. Мүмкүн ал адамды эч ким эл учурашпай деле коюшу мүмкүн. Могул жерге келгенде эл тааныбашы деле мүмкүн. Бирок ал ушунчалык таква адам, ал 5 убак намаз эмес, тахажжудду каза кылбайт. Ал зекет эмес, садакаларды каза кылбайт. Ушундай Алланын өкүмдөрүнүн эч бир өкүмүн калтырбаган, Кудай сүйгөн адам болушу мүмкүн. Аны эч ким өзү тааныбайбыз. Могул жерге келет, келсе места деле бербейбиз. Чыгып кетет, акырын окуйт, баягы кетет, бирок Кудай сүйгөн адамдар болушу мүмкүн. Эл арасында ушундай оли адамдар болот да. Мен ошол нерсени билдим. Демек, адамдардын кадыр баркы, байлык, мансап, бийликте эмес, же күч-кубатта эмес, тетиринче Кудайдан корккон такыбалыкта экенин билдим деди. Бул 4-чү пайда болду.
8 пайда. 5-ci пайда. Мен адамдарды көрдüm. Адамдар бири-бирин сөгөт экен, тилдейт экен, бири-бирин ушактайт экен, бири-бирин этин жейт экен. Себебин издеп көрдüm дейт. Адамдар неге бири-бирин жамандап атат? Адамдар неге бири-бирин ушактап атат? Неге бири-бирин сөгүп, бири-бирин жемелеп атат? Карап көрсөм, мен анын бирөөнүн байлыгына, бирөөнүн кадыр баркына, бирөөнүн авторитетине же илимине болгон көрө албастык экенин таптым. Адам бирөөнү ушактай берет, жамандай берет. Мага эчтеке кылган жок го, бирок мындай дей берет да. Чындап эле эчтеке кылган эмес, бирок жамандай берет. Бирок эмне десе, нар жагында, ичинде ичтардык бар экен да. Ичтардык адамды уктатпайт экен да. Чындап ичи тар адам, бул хасат деп коет шариятта. Хасат кыргызча ичи тар да. Ичи тар адам, ичи тарлык ушунчалык жаман экен, бир соседиң бир ийгиликке жетсе, баласына телефон алып берсе, ошол түнү ал ичи тар адам уктай албай чыгат да. Мен да балама телефон алып берем депчи. Бул ичи тардык эң жаман нерсе экен. Ошондуктан шариятыбызда ошондой. Бирөөнүн үйүнө барганда отур деген жерине отур, башка жагына назар салба дейт. Анан бунун кандай экен, бунун мындай экен, бизде ушундай бир баягы дүнүйө парастардын бир кулук мүнөзү бизге сиңип кеткен. Жөн эле таксырлар турсун, даже ошо молдо чөйрөдө жүргөн адамдарга да ушул нерсе сиңип кеткен. Бирөөнүн дарбазасын көрүп, дарбазасы укмуш экен, $5000 дарбаза экен, $10,000 дарбаза экен, пардасы укмуш экен, $10,000 пардасы экен деп бирөөнүн пардасын канча сомго алганынан бери көз артып атабыз да. Ошондуктан шарият боюнча бирөөнүн үйүнө барганда көзүңдү ылдый салып, анын аял бала чакасына эмес, жада калса ошол пардасына, жада калса холодильнигине назар салбай, назар салып, назарың түшүп калса да ач көздүк назарын салбай, жөн эле бир машалла деп. Ошон үчүн бир нерсени көргөндө десе береке качат, көз тиет. Ошондой бир жагымдуу бир нерсени көрсө, маша алла деш керек. Маша алла десе көз тийбейт экен да, жамандыгы тийбейт экен. Мен адамдарды көрдüm, бири-бирин жамандайт, бири-бирин этин жейт, бири-бирин ушактайт. Карап көрсөм, же байлыкка болгон ичи тардык, же анын кадыр баркына болгон ичи тардык, же анын илим билимине болгон ичи тардык экенин көрдüm дейт да. Демек, ушактоо, жамандоонун себеби эмне десе, бул ичи тардыктан келип атат дейт. Мен ойлоп көрдüm. Куранда аят бар экен. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Нахну qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayati dunya. Алардын бул жашоодогу рызкысын биз бөлүп берип койдук дейт. Демек, Алла Таалачы аспан, жер, ай алам жарал электен мурда мол таксыр качан туулат, каерде туулат, канча жаш өмүр жашайт, эмне жейт, эмне ичет, канча акча табат, бүт рызкысын бешенесине жазып койгон. Аятта ошону айтып атат. Нахну qasamna baynahum ma'ishatahum. Биз ал адамдардын арасында жашоосундагы рызкысын бөлүп койдук. Фил хаяти дуня, бул жашоодо. Мен ушул аятты окудум дагы, демек эзелтеден Алла Таала ар кимдин тагдырына, бешене насибине буйруган тагдырын жазып койгон экен, буйруган рызкы насибин буйруп койгон экен. Фама хасатту ахадан, ошондон кийин эч кимге ичтардык кылбадым. Бунун акчасы көп деп ага ичтардык кылбадым. Бунун ийгилиги көп деп, ийгилиги көпкө ичтардык кылбадым. Орадиту би кисматилла, Аллах Таала менин бешенеме буйруган, мага кисмат кылып бөлүп берген рызкысына мен разы болдум дейт. Негизи биз мусулманбыз да. Ошол нерсе көңүлүбүзгө отуруш керек экен да. Мусулман деген сөз баш ийген деген сөз. Алланын любой өкүмүнө баш ийген адам бул мусулман болот экен да. Бирок биз көп учурда ушундай экенбиз. Ушул маселеге келгенде эмнеге мага бербеди, элге берип атат, мага эле жукпай койду деген нерсенин бардыгы чындыгында келип. Кээде бирөөгө барып дартыңды айтасың го. Эми кыргызбыз го, баарыбыз бирибизди билебиз. Кээде жакын бир сырдаш досуң бар. Барып дартыңды айтасың да, даттанасың. Аялым мындай болуп атат, аялым мынтип атат, балам мынтип атат, балам мынтип атат. Бирок жеңилдеп каласың да. Жеңилдейсиң да.
Аялыңды ешкімге айта албасаң анын. Кээде апаңа айтасың. Кээде бир туугана айтасың, ар ким ар кандай да. Анан чындыгында ушул жашоодогу балаңдын начар чыкканы, же кызыңдын начар чыкканы, Алла андан сактасын, же аялыңдын начар чыкканы, кылып ошолор менен келише албаганыңды бирөөгө айтып дартташасың го. Чындыгында ушул бирөөгө жөн эле дарт айтуу эмес экен. Бул жаратканга нааразычылык экен. Анткени эмне дегенде мусулман адам Алла Таала бешенеңе кандай рызкы жазса, ошону бул менин насибим деп кабыл алып, ошого разы болуп көнүшүбүз керек экен да. Ошол аялды бешенеңе буйруду. Альхамдулилла, шүгүрдө. Ааламда андан дагы сеникинен да өткөн ажаган катындар бар. Сеники анын жанында гүл, кагылайын деп эле жашнакай кылып алдап жашаш керек да. Сеникинен дагы жаман балдар бар. Сеникинен да жаман кыздар бар. Ошондуктан эми инсан экенсиң, кээде айтасың, кээде жеңилдейсиң, кээде ошол нерсени ичиңдеги нерсени чыгарып аласың. Инсанбызго, бирок жыйынтыгы келип эле ушунун жыйынтыгы эмне болот десе, нары жагында биз ушу Кудайдын берген нерсесине разы болбогонубуздун көрсөткүчү болот экен да. Мусулман адам ушундай болуш керек экен да. Чындап Аллахты сүйөсүңбү? Өзү бирөөнү сүйүп калсачы, сүйгөндүн любой капризин көтөрөт экен. Мисалы үчүн баланы карасаң, ата баланы аябай жакшы көрөт. Же кичинекей кызын аябай жакшы көрөт. Кызы же баласы келип беттени алып атса дагы, доолулук кылып, тентектик кылып атса дагы, көкүрөктө балага деген мухаббат бар. Анын любой капризине чыдайт да. Биз чындап эгерде жараткан Аллахты сүйөбүз десек, Аллах Тааладан келген любой нерсени сүйүү менен кабыл алышыбыз керек экен. Анткени турмушта ошондой, мисалы үчүн бирөөнү сүйүп калдың деп кой. Эми биз сүйгөн учурдан өтүп кеттик, бойдок кездерде мүмкүн болгондур. Мисалы үчүн жаштар отурат да, мына жерде бирөөнү сүйүп калдың деп коелу. Сүйгөн үчүн любой нерсени жасаганга даяр да. Жетиш үчүнчү. Анткени анын любой капризин, любой анын чорт кыялын, анын характерин сабыр кылып, мүмкүн ал бөлөк бирөөлөр үчүн анын туура эмес характери, туура эмес жүрүм туруму бөлөк бирөөлөргө көрүнүшү мүмкүн, бирок сагачы алчы турган эле ушу ааламда единственный ошол да. Андан өткөн сулуу, андан өткөн чүрөк жок болуп калат. Биз жараткан Аллахты сүйөбүз дейбизби? Биз жараткан Аллахты жакшы көрөбүз дейбизби? Демек, биз Аллах Тааладан кандай нерсе башыбызга келсе, Аллахка жакшылык келсе шүгүр кылып, Алланы эстен чыгарбашыбыз керек. Кыйынчылык келсе да сабыр кылып, Алладан экенин билип, Аллага шүгүр кылышыбыз керек. Истиржа кылышыбыз керек. Истиржа дегенде, Аллахым, бардык нерсе сенден, жамандыкта, жакшылыкта сенден, сен бешенеме жазсаң, мен ошого разымын. Сен берген нерсеге мен нааразы эмесмин. Инсан катары ичим ачып атат, инсан катары кыйын болуп атат, бирок мен сага мындай моюн жоондук кылып, сен туура эмес кылдың, сен антиң, сен минтиң дебейм. Сенин тагдырыңды мен кабылдоого даярмын. Чыныгы мусулман ушундай болуш керек экен. Анан мен ушул адамдардын бири-бирин көрө албай, бири-биринин аркасынан сөз атып, сөз сүйлөгөнүн көрдүм, ушак кылганын көрдүм, карап көрсөм бардыгы эле ичи тардыктан экен. А мен могул аятты окудум. Бул аятта биз ар кимдин бешенесине, мисалы үчүн бирөөлөр бар, о канчадан бери 20 жылдан бери президент боло албай жүргөндөр бар. Улам сайын эле президент болом дейт, боло албайт. Улам сайын эле президент болом дейт, боло албайт. 20 жылдан бери, 30 жылдан бери бирөөлөр депутат болом деп боло албай жүргөндөр бар. Ушундай экен да, адам бала ушундай бир максат менен жашайт экен. Бирөөлөр дагы бир нерсе болом деп боло албай жүргөндөр бар. Анан келип алып туруп бирөөлөр ийгиликтүү болуп, аракет кылып, ийгиликтүү болуп кетсе, анан ага ичи тардык кылып, көрө албастык кылып, аркасынан сөз атат экенбиз. Адам бала ушундай экенбиз. Бирок билип коюш керек экен да. Бардык нерсе Алладан. Демек, Алла Таалалардын бешенесине буйруп койгон, ошон үчүн болду. Азыркы падышалар, азыркы өкмөттөгүлөр, ким болбосун, каерде ким болбосун, бүт бардыгын Алла Таала рызкы бешенесин ошол жерде буйруган, ошол жерге келип атат. Аллахым, менин дагы рызкымды сен өзүңө жазгансың. Мына могул таксырыбыз жана айткандай, туулган күнү,
бу дүйнөдөн сапар тарта турган күнү, Алла Таала канча бала берет, канча кыз берет, Алла Таала канча аял берет, туурабы турмушта? Алла Таала канча бир тууган берет, ата энеси кандай болот, эмне деген өлкөдө жашайт, мүмкүн Индия деген өлкөдө туулуп калабы, мүмкүн Африка деген өлкөдө туулуп калабы, мүмкүн Кыргызстан деген өлкөдө туулуп калабы. Мунун бардыгын Алла Таала бөлүп коюптур да. Биз негрлер катарында Африкада туулуп калышыбыз деле мүмкүн болчу. Алланын каалоосу, Аллахтын ирада деген сыфаты бар. Аллахтын ирада сыфатынын ошол мындайча айтканда, кыргызча айтканда кызматы, ал ирада сыфатынын таасири ушундай. Ошол кимдин каерден жаралышына ошо Аллахтын ирада сыфатынын таасири бар да. Демек Алла Таала биздин ушу Кыргызстан деген өлкөдө туулуп өсүшүбүздү каалаптыр. Ошо кыргыз элинин арасында туулуп калдык. 6-чы пайда. Мен адамдарды көрдүм. Адамдар кээде ар кандай себептерден бирине бири душман болгон, бирине бири душман жашоодо ушинтип калат экен да. Душман болот, ошону чаап түшүрүш керек болду. Анын принципи ошол да. Бул жашоодо маңызы, эртең менен турат кетет, кечке иштейт. Максат эмне? Максат бирөөнү мишенге кое алган, ошону атып түшүрүш керек болду. Максат ошол. Башка максаты жок. Кудайга кулчулук кылуу, 100-чү чөчөлөткө калып калган. Намаз окуу 105-чү чөчөлөттө, орозо кармоо 115-те. Бүт акыркы чөчөлөттөрдө да, биринчи чөчөлөттөрдө баягыны согуш керек, баягыны антыш керек, баягыны миниш керек деп туруп, дүйнөнүн бир көйгөйү менен башын дүйнөнүн көйгөйүнө тыгып алган, андан чыга албайт. Ал болсо биз мусулман катары биздин эң биринчи милдетибиз уйкудан турганда бисмилла деп турушубуз керек. Бисмилла деп даарат алышыбыз керек. Бисмилла деп намаз окуу. Мусулмандын ар бир күнүмдүк жашоосу Аллахтын аты менен башталыш керек. Эртең менен бисмилла деп жумушуң башталат, кечинде бисмилла деп куптанды окуйсуң да жатып эс аласың. Мусулмандын негизи жашоосу ушул Аллахка кулчулук кылуу менен байланыш керек эле. А бирок бирөөлөрдү көрдүм дейт, алар бир адамдарга душман болуп калган ар кандай себептер менен. Болду, анын негизги максаты ошол. Анан мен муногул аятты ойлондум дейт. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Инна шайтана лакум адувун фаттахизуху адува. Чындыгында шайтан силердин душманыңар. Эгерде бирөөнү душман тутса, анда шайтанды душман туткула деп Алла Таала айткан. Адамды душман тутпа. Пайгамбар хадисте айтат. Эгерде бирөөнү душман көрсөң, өтө эле душмандык кыла бербе, бир күнү дос болуп калышы мүмкүн дейт. Бирөө менен дос болсоң, өтө эле сырыңды ача бербе, бир күнү душман болуп калышы мүмкүн дейт. Турмушта көп көрдүк. Ал жерде жашылуу байкелер отурат, көп көрдүк андайларды. Далай адамдар менен дос болдук, этеги душман болгон учурлар болот экен. Кээде кээ бир адамдарды душман деп этияттап мамиле кылсаң, чындыгында дос болуп чыгат экен. Турмушта ошондой экен. Ошондон пайгамбар алейхиссалату вассалам бекерден бекер неметкен эмес. Чындап душман болом десең, шайтанга душман бол дейт. Мусулманга кек сактабаш керек экен да. Мен апам көп айтат да. Бала кезимде аябай көп айтчы. Кекти капырга жараткан. Бул биздин кыргыздын сөзү да, аксакалдын сөзү. Кекти капырга жараткан. Мусулманга кек сактабаш керек экен да. А бирок биз азыр санасачы аз көп. Көп адамдар санап беришибиз мүмкүн. Ар бирибиз санап беребиз. Сыртынан ага кек сактап жүргөнүбүздү билдирбейбиз, бирок ичибизден бир күнү сени берем деп жүрөсүң да. Көрсөтөм сага. Бирок мусулмансың. Могул жерге келсең, экөөң бир катарга туруп, Алла күнөөмдү кечир деп намаз окуйсуң. Бирок бир күнү берем деп жүрөсүң. Кек сактап атасың. А шариатта кекти капырга жаратыптыр. Алла Таала Куранда айтат: "Инна шайтана лакум адувун фаттахидуху адува." Чындыгында шайтан сенин душманың болот. Эгерде душман кармайм десең, душман көрөм десең, шайтанды душман тут дейт. Фаалимту, шакирт айтып атат, Шакикул Балхигеч. Мен билдим дейт. Аннаху ла яжузу адавату ахадин гайра шайтан. Мен билдим. Шайтандан башка эч кимди душман тутпаш керек экендигин билдим. Фаттахасту адуван ва таракту гайраху. Ошондуктан мен шайтанды негизги душман кылып алдым да, шайтан менен күрөшүүгө кириштим. А бөлөк башка адамдарды, мусулмандар менен кек сактап, алар менен күрөшүүнү токтоттум дейт. Акыркы пайда, 7-чи пайда, 8 пайда беле? Жо 7-чи. Алттан өтүп кетти окшойт. 7-чиге келдик. 7-чи пайда,
Anni ra'aytu kulla ahadin yas'a bi jiddin ve yejtahidu bi mubalagha. Men adamдарды көрдім. Бардығы қолдан келишинче тырышып аракет кылып жүрөт. Li talabul qut wal ma'ash. Окат табайын деп. Жакшы рызкы табайын деп. Үшүнтү окат табайын деп ушунчалык аракет кылат, этегинде келипчи шек күмөнгө да башы тыгылып кетет дейт да. Арамга да тыгылып кетет. Лиш бу максаты окат табыш керек. Бирок окаттын арам адал экени, шек күмөн экенде кызык, кыргызча айтканда уруу ойнобойт экен да, кызыктырбайт экен. Иши кылып окат тапса болду. Мен адамдарды көрдүм дейт. Адамдар ушу окат табам, бала чакамды багышым керек деп окат табуунун аркасынан түшүп отуруп, шек шубхага, арам нерсеге кирип кетет, бирок кабагым кашым дебейт. Өзүнүн кадырын паска урат, өзүнүн нафсин кор кылат. Мен анан ошону көргөндөн кийин ногул аятты ойлондум дейт. Алла Таала Куранда айтып атат: Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Ва ма мин даббатин фил арди илля алаллахи ризкуха. Жер бетинде кандай жаныбар болбосун, Аллах ал жандыктын рызкысын кепилдигин алган деген аят. Мен ушул аятты окудумда билдим дейт. Менин рызкым кепилдигин Алла алган. Чындап эле ошондой экен да. Биз кээде ойлойбуз да, өлүп калсак бала чакабыз кантет деп. Бирок миллиондогон эркектер өлүп эле калып атат, бирок бала чакасы күн көрүп атат. О 41-жыл, 45-жылкы согушта деле адамдар күн көргөн экен. Анан ошондуктан мен билдим дейт. Рызкы бул Алланын колунда. Вакаддаминаху, Алла өзү кепилдик кылган. Сен жаратту, өлгөнгө жер сен рызкыңды жеткизе турган Алла. Фаштагалту би ибадатихи. Ошондуктан мен рызкым үчүн кам жебедим. Ибадат менен алек болдум. Дүнүйө топтойм, агылам, бугулам дебедим. Ибадат менен алек болдум. Керекинче иштеген, керегинче окат кылган, бирок рызкым ал болот экен, бул болот экен, эртең окатым өтпөй калабы, ал болобу, бул болобу деп ойлонбодум дейт да. Вакатату тамаи амман сиваху. Аллахтан башка эч кимге үмүт кылбадым, үмүтүмдү үздүм. Аллага толугу менен тобокел кылдым дейт да. Ошондуктан биз дагы ошентсек жакшы болот. Эгерде колубуздан келсе, иштеп аткан ишиңе таянба. Кылып аткан бизнесиңе таянба. Иштеп аткан ишиңден эртең эле куулуп кетиши мүмкүн. Бизнесиң эртең эле банкрот болуп калышы мүмкүн. Сен бала чакаңа рызкы таап берип атканда, сен Алла ошол рызкыны берип аткан өзүңө шүгүр де. Бирок сен кыйындыгындан мен таап атам. Кээде ушундай да эркектер. Мен бала чакамды багып атам, мен таап келип атам, меники ал бул дейсиң да. Бирок чындыгында ошол сени себеп кылып Аллах Таала үйдөгү ошол алсыз жашынакай кичинекей балдардын насип рызкысын сени себеп кылып сага берип атат. Ошондуктан кээ бир нерседе мен кылып атам, мен таап атам дебестен тетиринче альхамдулилла ошо балдарымдын рызкысын кенен кылып берген Аллага шүгүр дешибиз керек экен да. Демек, мен билдим дейт, жер бетинде ким болбосун анын рызкысын Алла кепилдик алган. Ошондуктан мен эч кимден үмүт кылбадым дагы, өзүм ибадатым менен алек болдум. Рызкым Алланын колунда деп толук ишендим. Рызкыма кам чекпедим. Азыр ушундай да бизчи кээде отуруп алып 10 жыл мурункуну ойлоносуз. Мындай кылсам андай болот экен, мындай кылсам мындай болот экен деп 10 жыл мурунку бала чаканын тагдырын ойлоносуң, алардын ичкен жегенин ойлоносуң, алардын жеген кийгенин ойлоносуң да. Бирок чын-чынына келсе, Аллахтын тагдыры, Алланын рызкысы, сага ошо план түзбөгөндөрдө өлүп кеткен, бирок анын балдары сен балдарыңан жакшы жашайт. Сен балдарың кийбегенди кийип, сен балдарың ичпегенди ичип аткандар бар. Ошондуктан балдардын келечеги үчүн, ошо дин үчүн күйүш керек да, чындапчы. Дин үчүн күйүшүбүз керек. Аларга Кудайды үйрөтүп коюш керек, жаратканды таанытып коюш керек. Кайсы сахаба эле Hazreti Osman, Hazreti Osman radıyallahu anhu kızları көп болгон го. Ан өлүп баратканда баягы эмесин дүнүйөсүн баарын таркатып жүрген да. Анан таркатып жүрген. Анан адамдар айткан, кыздарың алып калбайсың дегенде айтканда, баягы мен кыздарыма ошол Вакыя сүрөсүн үйрөтүп койдум. Пайгамбарыбыз айткан,
kimde-kim keçinde Vakıa suresini okuyup жүрсө, lem tusib faqatun abada, al adamga hiç kaçan jakırçılık жетпейт деген. Ишеним ошондой болгон. Ошондуктан биз рызкы үчүн кам көрбөй, бала чаканын ыйманы үчүн кам көрүшүбүз керек. Балага якынды, туура ишенимди, Аллага болгон, пайгамбарга болгон ишенимди үйрөтүп кеткенге аракет кылышыбыз керек. Акыркы пайда, 8-чи пайда. Мен адамдарды көрдүм. Адамдар бул жашоодо ар ким ар нерсеге таянат экен. Бирөөлөр алтынга, күмүшкө таянат экен. Бирөөлөр малга, бирөөлөр байлыкка, бирөөлөр мансапка таянат экен. Бирөөлөр бул жашоодо өнөрүнө таянат экен. Бирөөлөр дагы бир тайке жээнине, бир махлукка таянат экен. Мен карап көрдүм. Карап көрсөм бул аятта "Ва-ман ятаваккал алаллахи фахува хасбух. Инналлаха балигу амрихи кад жаалаллаху ликулли шайин кадра" деген аятты окудум дагы. Бул аятта кимде-ким Аллага тобокел кылса, Алла өзү жетиштүү деген аятты окудум да. Мен эч кимге таянбадым. Мен тагама да таянбадым, мен жээниме да таянбадым, мен атама да, мен бир тууганыма да, мен эч кимге таянбадым. Мен жалгыз Аллахка таяндым. Фатаваккалту алаллах. Мен Аллахка гана таяндым. Алла өзү мага жетиштүү. Деп ушул 8 пайданы Хатим ал-Асам өзүнүн устазы Шакик ал-Балхиге айтып берди. Факала Шакикун, ансе Шакикун ал-Балхи рахимахулла айтып атат. Ваффакака Аллаху таала я Хатим. Хатим, Аллахым сага ылайым тауфик берсин, ийгилик берсин. Ва инни назарту ат-Таурат вал Инжил ва Забур вал Фуркан. Мен Тауратты, Инжилди, Забурду, Фурканды карап көрдүм дейт. Фаваджатту ал-кутуб ал-арбаата тадуру ала хадиhi al-фаваид as-самания. Ушул 4 китепте тең ушул 8 пайданын бар экендигин көрдүм деп атат да. Фаман амила биха, кимдеки ушул 8 пайдага амал кыла турган болчу болсо, ушул 4 китепке амал кылганга тете болот деп өзүнүн шакиртинин ушул амалда бекем туруусуна күчтөндүрүү максатында ушул нерсе айтылып атат. Негизи мындай. Бул жерде мен Тауратты, Инжилди, Забурду көрдүм деп атпайбы? Бул мындан 1000 жыл мурун болуп аткан окуя. Ал учурдагы абал менен азыркы учурдагы абалдын асман менен жерде айырмасы бар. Азыркы учурда биз Куранга гана таянабыз. Башка китептер Таурат, Забур, Инжил Алладан түшкөн китеп, акыйкат китеп болгонун ишенебиз. Бирок анын ичиндеги азыркы биздин кыргыздын тилимен айтканда аяттарын же хадистерин ооба ушундай бар деп да кабылдабайбыз, жок деп четке да какпайбыз. Анткени эмнеси өзгөрүлдү, эмнеси калды аны бир Алла билет. Бирок биз ага амал кылбайбыз. Биз өзүбүздүн Куран, сүннөткө, шариятыбызга амал кылабыз. Учурунда бир доор болгон. Бул деген 1400 жыл мурун аралыктагы мынакей бул адам Шакик ал-Балхи 194-жыл өтсө, азыр 1446-жылдабыз. Мындан 1200 жыл мурун болуп аткан маселе да болчу. Ал учурдагы абал менен диний кырдаалды, элдердин түшүнүгү, элдердин маалымат алуусу, элдердин диний интеллекти менен азыркынын асман менен жерде айырмасы бар. Ошондуктан ага салыштырбашыбыз керек. Негизинен устазы бул жерде Шакик ал-Балхи чоң аалым, олия зат болгон. Шакиртинин ушул 8 пайданы алып мен ушуга амал кылып атам дегенин, эгерде ушуга амал кылсаң, чындап сен иншалла пайда табасың. Ошол жанагы жаман нерседен, тозоктон кутулуп бейишке барууга сенде мүмкүнчүлүк бар деген нерсесин айтып атат. Эми дейт. Бул 10 окуяны айтып берди дагы, 8 пайданы айтып берди дагы. Имам бул жерде имам Газали деген аалым андан кийинки маселеге өттү. Эми анда болсо мен сага бул китеп өзү тарикат жөнүндө китепти. Тарикат, тасаввуф жөнүндө. Орустарда суфизм деп коет. Мүмкүн биринчи жолу сабакка катышып аткандар болсо, бул тасаввуф туурасында эл арасында ар кандай сөз бар. Туура эмес, бул ширк, бул куфурга апарат, ал бул деген дагы айтылган сөздөр бар. Бирок негизи акыйкаты бул тасаввуф, Куран илими, дин шарият илимине, бул таквалыкты, адеп ахлакты үйрөткөн илим болуп эсептелет. Бирок ошол эле кезде бөйрөктөн шыйрак чыгарып, тасаввуфты жаманатты кылып койгондор да аябай көп. Ошондуктан бул туурасында негатив пикирлер айтылып калгандыгы да ошондон.
Бул жерде биз сабак өтүп ушу элге жетип калсын деп аткан максатыбыз да ошол. Элге ошол нерсенин акыйкаты жетсин, элдер ошол нерсени билип калсын деп атабыз да. Эми бул жерде имам Газали айтып атат. Эми мен сага ушул тарикат жолуна өтө турган адам кандай болуш керек? Эмнелер болуш керек? Эмнелерди билиш керек? Ошол туурасында айтып берейин. Вал ана убаййину лака ма яджибу ала салики сабил хакки. Хак жолго, Аллахтан корккон таквалык жолго өтө турган адамга эмне нерсе милдет экенин айтып берейин. Биринчиси, фаалам билгин дейт. Аннаху ямбаги лиссалики шейхун муршидун мураббин. Эгерде кимде-ким бир тарикат жолуна, таквалык жолго өтөм дей турган болчу болсо, анда ал адам бир шейхти тапсын. Шейх дегенде устазды тапсын. Муршид. Ошол шейх адамга туура багыт көрсөтө алган болуш керек. Мураббин адамды тарбиялай ала турган сыпаттарга ээ болуш керек. Лиюхриджал ахлака суа минху битарбиятихи ва яджала макана хулукан хасанан. Адамдагы жаман кулук мүнөздөрдү чыгарып салып туруп, ошол жаман кулук мүнөзүнүн ордун жакшы кулук мүнөз менен толтура тургандай деңгээлдеги күчтүү устазды табыш керек. Тарбия деген эмне? Адамга тарбия берүү бул бир дыйканга окшоштуруп атат да. Бир дыйкан, жакшы бир дыйкан болсо, ал келет дагы жердеги жаман тикендердин баарын сууруп алат, таштарын терип, полияны тазалайт дагы, ошол жерге эгин эгет. Ошондо эгин мөмөсү жакшы болот. Анткени таш тикени тергенден кийин, ал жердин чөбүн чапкандан кийин эгин да мол болот, анын өсүшү да мол болот, анын мөмөсү да мол болот. Биз адамдарды бир эгинге окшоштуруп атат да. Демек, бир адам келечекте удачный, ийгиликтүү, чындап Кудайдан корккон, өлсө бейишке бара турган адам болуш үчүн ага ошол полияны караган, талаадагы дыйкан жерин караган бир дыйкан сымал адам, дыйкан өзүнүн жерине кандай камкордук көрүп, ошо жерин тазалап, тырмап, өрттөп, суугарып, ошол жерге удобрение берип, ошондой нерселерди кылып, ошол жерде кандай баягы тиккен өзүнүн эгинин чыгарып алышка кандай камкордук көрсө, чыныгы инсан, чыныгы мусулман, бир таква мусулман болуш үчүн дагы ага кам көргөн бир дыйкан керек дейт да. Бир саяпкер керек. Саяпкер мыкты болсо, куш салган. Саяпкер мыкты болсо, итти же тайганды агытса, карым кой берген нерсесин кармап берет, ал жебейт. Өзү шариятта ошол маселе бар да. Баягы китабы сойт дейт. Китабы сойтта ошол аңчылык китеби. Аңчылык кылганда кандай кылып аңчылык кылат? Качан ошол аңчылык дурус болот, качан дурус эмес? Аны ошол жерде именно ит менен аңчылык кылып койон түлкү кармаган маселелер, же бүркүт ителги менен койон түлкү кармаса, же бир жаныбарды кармаса эмне болот десе, ошону үйрөтүүнүн жолу ушундай болот деп турган жолдорун айтат да. Ошол үйрөткөндөн сен бир бүркүттү үйрөтсөң аңчылыкка 3 жолу кой бересиң дейт. Эгерде сен барганда биринчи кой бергенде ал барып жеп коет да, көзүн чукуп өлтүрүп салат сен барганча. Анда ал анын кармаган арам, анын кармаган коёнун же болбосо кийигин жеш арам болот. Ошентип кайра кой бересиң, эт берип башка кылып жебей турган кылып. Анан бир жолу кой берсең, уже барды, кармады, сен барганча мыжыгып кармап турат, өлтүрбөйт, башка кылбайт. Экинчи жолу дагы кой берсең, экинчисинде дагы өлтүрбөсө, 3 жолу кой берсин дейт. 3 жол кылса өлтүрбөсө, значит анда бул бүркүт үйрөтүлдү уже. Бунун кармаган жаныбары адалды өкүм берилет дейт да. Ит деле ошол сымал да. Ошондуктан бул адам жаныбарды тарбиялайт экен, саяпкерлер, мүнүшкөрлөр жылкыны тарбиялайт экен, адамдын да саяпкерлери болот экен. Биз дагы билинбеген менен иттей азобуз да. Биз адамбыз го, бирок биз малдан өткөн азобуз да. Чындап азобуз. Малды бир-эки тизгинден тартып, камчы менен жоңго салып минсең, оңго бурсаң оңго кетет, солго бурсаң солго кетет. Бирок биз азобуз биз. Же катыныңа баш ийбейсиң, же атаңа баш ийбейсиң, же өкмөткө баш ийбейсиң, же молдекенин айтканын укпайсың, жада калса шариаттын айтканын укпайсың да. Биз ушунчалык азобуз да. Азоо малдан айырмабыз жок.
Ошон үчүн Аллах Таала бизге чыныгы саяпкерлерди жөнөткөн. Ошол саяпкерлер бизди тарбиялаган. Бул саяпкерлер кимдер? Булар пайгамбарлар. Пайгамбарлар булар адам затынын саяпкерлери болгон. Адам өлтүргүч, адам тоногуч, каракчы, бандиттерди бейишке бара турган адамга айланткан бул. Пайгамбар ошондой болгон. Пайгамбардын сахабаларынын арасында ошондой деңгээлде дүйнөнү дүңгүрөткөн азыркы биздин айтканда бандиттер болгон. Бирок пайгамбарга тобо кылган, келген, бүт мурунку өтмүшүндөгү ката кемчиликтеринен тобо кылган, бейишке бара турган амалдарды кылган. Алар биз үчүн үлгү болду. Ошондой экен. Ошондуктан тарбия мусулман адам баласы эгерде мен оңолоюн десе, өзүнө тарбиячы бир устазды табыш керек. Устаздар бөлүнөт экен. Кээ бир аалымдар бар. Аалымдар мындай да. Тажрыйба. Мисалы үчүн кээ бир аалымдар бар, окуган, билимдүү. Жана кайнап турат. Бирок тажрыйба жок да. Кейде ошондой учурлар болот го. Мисалы үчүн любой эле тармактандай бар. Мисалы үчүн юрист болобу, ал медик болобу, мисалы окуган, окуу жайда эметкен, бир аз неметкен, бирок практика жок да. А практикада да бир 10-15 жыл жүргөндөн кийин ал бир дасыккан врач же дасыккан мыкты бир юристке айланат да. Молдочулук деле ошондой. Молдочулукта деле 5 жыл, 10 жыл билим алса, медреседе 10 жыл, 15 жыл билим алса, кайнап калышы мүмкүн. Уже болду. Илимдүүлөр сүйлөсө, алардын каталарын көрүп, алардын каталары табыла берет өзүчү. Мына молда мен сүйлөп койчу, ото биз окуганга туура келбей атат деп таба берет. А бирок бул илим башка экен, тажрыйба башка нерсе экен. Кээде жаш, возрастындагы көп нерседе орду бар экен да. Кээ бир нерсени илим жөнгө сала албаган нерсени, кээ бир нерсени башка адеп ахлак жөнгө сала албаган нерсени убакыт өз жөнгө салып коет экен. Кээ бир адамдарды азыр айтсаң, ал жизнь сага баш ийбейт. Беттегенин бербейт, көк беттенип тура берет. Бирок жөн кой 5 жылдан кийин өзү келет да, ошо сиз айткан туура экен дейт да. Анткени неге дегенде кээде ошондой тарбиячы керек экен бизгечи. Ошондуктан мусулман адам өзүнө бир чыныгы бир тарбиячы бир устазды табыш керек. Ал тарбиячы устаз сендеги бүт ооруларды анализин алып биринчи, аны ошого жараша рецепт жазыш керек экен. Врачка барсаң деле ошондой го, врачка барсаң биринчи анализ тапшыртат. Анан кайсы жериң катуураак ооруйт, ошондон дарылап баштайт да. Сен эч качан анализ тапшырмайын, сен барганда эле келе кой деп сага көрүнгөн дарыны жазып бере албайт. Ошол сыяктуу устаз дагы сени менен жүрөт, сени көрөт, сенин кулк мүнөзүңдү, сенин характериңди, сенин чорт экениңди, сенин жумшак экениңди же сабырдуу экениңди бүт баарын байкайт да, ошого жараша сага лечение жазып берет. Бул руханий тарбия. Ошентип адам баласы жакшы бир Кудай сүйгөн адамга айланат дейт. Эми ولا بد للسالك من شيخ يربيه ويرشده إلى سبيل الله. Демек бул тарикат жолуна түшкөн адам үчүн, ар бир таквалык жолго түшкөн мусулман үчүн сөз жок бир аны туура жолго тарбия берип турган, Аллахтын жолуна жол көрсөтүп турган устазы керек. Устазы болуш керек. Анткени Аллах Таала адамдарга пайгамбарларды жиберген. Пайгамбарлар бул дүйнөдөн өткөндөн кийин пайгамбарлардын халифалары калган. Ошол халифалар, пайгамбардын халифалары, адамдарды туура жолго баштаган. Ошондуктан бул жашоодо эч бир мусулман өзүнчө эле жүрө берген, пайгамбарыбыз да хадисте айтат. Жамаат менен болуу бул рахмат. Жамааттан оолак калган адам, көпчүлүктөн бөлүнүп калган адам, бул койдон бөлүнүп калган, бир короо койдон бөлүнүп калган кой сымал дейт да. Анткени карышкыр ошол оочолонуп калган койду жыра тартат дейт да. Ошондуктан мусулман адам баласы жамаат менен болуш керек. Ошол дайыма устаздын руханий бир таалим тарбиясында, устаздын сабагында, устаздын айткан дегени менен жүрсө, бул көп нерсеге коргон болот экен, себеп болот экен, адашып кетүүдөн, бир амалды туура эмес кылып алуудан аман калышка себеп болот. Мен сага кээ бир ошол шейхтин белгилерин айтып берейин. Демек бул жерде айтып атпайбы? Мусулман адам баласы өзүн туура жолдо, пайгамбардын сүннөтү, дин шарият жолунда туура жашап өтүш үчүн
bir murşidni tabish kerak, ustozni tabish kerak dedik. Al ustoz qanday bo'lish kerak? Birinchi ustoz shunday bo'lish kerak. Huwa man yu'ridu an hubbid dunya va hubbil jah. Birinchi o'shol ustoz degan adam dunyoni suymagan, jana qadr barqitulukni suymagan jo'nakay adam bo'lish kerak ekan.